Hurmatli Kamchibek Tashiyev, sizga Allohim rozi bo'lsin. Ko'matalov sizga. Buyurun. Yaxshi bo'lasiz, tinch bo'lasiz, xudo xolasa. Bari yaxshi bo'ladi. Rahmat. Bu uchun futbol ya. Наконец-то kvartira to'lovay. Qizdan keyin yashayapman dedim-da. Günün ne deb söyleshimni da bilmaydim. Ko'zime yoshlar keldi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Quvonchdan, suyunishdan ko'z yoshi to'g'ilgan bul jarandardın yaxshiligiga sebepkar Kamchibek Tashiyev jana anın uy bulosi. Alardan bul ko'z yoshi uzoq yillar bo'yi batirilib yashab, aqiri o'z qo'limtosuna ega bo'lgan jarandardın cheksiz quvonchi. Bunday yaxshiliklardan boshlatında turgan Tashiyevdir muhtojlarga yordam ko'rsatib, taqdirdan o'g'ir sinovsuna qavulganlarga qo'l sunib kelajatganina qo'mchilik ko'p yildan beri guvoh. O'qiyapsizmi buni? Qancha o'ylab yozdinglar? Aytinglar-chi. Adamlarga jardam berganingiz yo'q, apam pensiya emas, zo'r bo'lgan. Elga sudqa qilgan yaxshiliklarning laqolasa eli sudtuzun yuragunda Qizlarga ko'ngil burib, shu uy solib berayin deb harakat qildig'ini Xudoga shukr, yurtug'anlarim bilan, bola chaqam bilan qo'shilib o'tirib, uy solib bitirdik. Buna, sana birinchi. Buna bu sabab mashina buna. Ha? Мына ушундай тагдырдын оор сыноосун баштан кечирип, чүрпөдөй 4 баласы менен кыштын ызгаар суугунда шарты жок батирде күн кечирип келген Тахмина Ашимова ошол бактылуу жарандардын бири. Ташиевтердин үй бүлөсүнүн жардамы менен ал Бишкектеги заманбап көп кабаттуу үйлөрдүн биринде батирлүү болгон жалгыз бой эне. Менин күйөөм дагы ковидтен каза болуп калды. Ошол күндөн баштап биздин жашообуз түп тамырымен өзгөрдү. Канча жолу квартира алып көчтүк. Канчалаган квартирада жашадык. Ошол күндөрдүн бирөөндө ошол Бишкектин эң четинде шарты жок, очак сылсыбаган бир бөлмөдө 4 чөжөбүрдө болгон бала менен жашап калдык. Түнү ишенесиңби Нурзада? Ысык самсы берип, балдарымды ороп, анан жомагайт берип уктатчым да. Анан эми YouTube'дан ачсам, Камчибек Ташиевдин ошол жалгыз бойнелерге кол сунганын көп көрүп калдым. Илгери үмүт менен Кудайга тобокел кылып кайрылдым. Кайрылгандан кийин бир 10 күнгө жетпей эле жат номер чалып калды. Чалып ошол Бишкектин жакшы бир районун атап келасызбы деп чакырды. Анан балдар менен келдик. Оюзда эчтеке жок, түшүнөсүңбү? Анан бир 20 жаштагыдай бир жигит анан өзүн тааныштырды. Мен Тимурламын, Камчибек Ташиевдин уулу боломун. Атам жөнөттү, жардам берип кой деп жөнөттү. Жүрүңүздөр эле бир элиткага киргизди. Киргизип эже бул үй меники, бүгүндөн баштап сиздердики, жылуу жумшак жашаңыздар дегенде шок болуп калдым окшойт да. Анан эже ыйлабаңыз, баары жакшы болот деп күлүштү берип, свет газдарын төлөп, документтерин өткөрүп берем бир убакта деп дегенде өзүмө келдим окшойт да. Каарманыбыздын айтымында Камчибек Ташиевдин мындай аракеттери көпчүлүктүн үмүт отун жакты. Ага кайрылгандардын үнү эртеби кечпи угулуп, тилектери орундалып келет. Белгилей кетчү жагдай Ташиев бийликке келгенге чейин эле кайрымдуулук иштери менен жигердүү алектенип, муктаждарга, өзгөчө жалгыз бой энелерге колдоо көрсөтүп келген. Ал күндөргө чейин эле мына ГКМБга келгенге чейин эле канчалаган жалгыз бой аялдарга кол сунганын мен угуп көрүп жүрөм да. Ушундай инсандарыбызды биз убагында баалап бактап калсак, Камчибек Кыдышаевич ушул өзүнүн гана эмес, үй бүлөсүнүн ар бир мүчөсүнүн ушул өмүрүн тобокелге салып, улуу кадамдарды жасады. Анан мен ушул апаларга да айткым келет, ушул биз балдарыбызды, кыздарыбызды күнүгө ушул кызым, оглум, чынчыл бол, кыракы бол, достукка, аманатка бекем бол, мекенчил бол деп тарбияласак да. Анан балдарымдан ушундай балдарымды Камчибек Ташиевди кылып тарбиялаганга аракет кылам. Жана учурдан пайдаланып ушул Камчибек Ташиевди бизге тарбиялап өстүрүп берген ата энесине терең таазим кылгым келет да. Маалым болгондой Камчибек Ташиев муктаж жандарды турак жай менен камсыз кылуудан тышкары жыл сайын 8 март аялдардын эл аралык күнүндө энелердин урматына сый аземин уюштуруп, апалардын ак батасын алып келет. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалуу Сумралиев, регион Бишкек.